Демек, Бишкекте чыгаша алып келген троллейбус тармагы Ошто киреше алып келди деп айткыңыз келет ал? Ушундай. Бул ошо ГСМ кымбаттап кеткен үчүн элеби же негизи эмне себептен? Бул биздин эсептөөлөр боюнча күн сайын каттамга 26-28 троллейбус чыгып атат. Бул ошондо жылына болжол менен 2 миллион 400 миңге чейин киловатт электр энергиясын сарптап атат. Ошондо суткасына биз бир топ эле киреше менен чыгып атабыз. Суткалык эсептөөгө дагы, айлык эсептөөгө дагы. Ошондуктан мен ойлойм, бул учурдагы эсептөөгө ылайык эң арзан коомдук транспорттун түрү болуп эсептелет. Рахмат. Демек, Бишкек шаардык мэриясы жогорку кеңеште дагы шаардын тургундарын дагы жалган айтышкан. Мындай болбойт, жаңы алынган троллейбустар чыгаша менен иштеп, ошол троллейбустарды чыгашага алып келди деп Ошко которуп койсо, киреше алып келе баштаптыр. Бул кандай, кантип түшүнсөк болот ушуну? Бишкектин мэриясы муну атайын коомчулуктун, шаардыктардын каршы болгонуна карабай, троллейбус линияларын шаарда жок кылышты. Мен ушуну сурап атам. Бул кандай Бишкекте чыгаша болгон, Ошто киреше болуп калды деп. Бишкек шаарынын мэриясы жооп берсинчи, канча чыгаша болгон эле? Былтыркы докладдары бар бизде. Троллейбустар алып салуу боюнча Бишкек шаарында концепция бекитилген. Сиз айткан ошол бир эле себеп болчу да, бирок негизи биз аны алып салдык Таза асман деген программанын реализациянын алкагында. Эми баарыңарга маалым болгондой, азыркы учурда бүт проводдордун баарын биз жердин астында прокладка кылып атабыз. Ошол себептен, ошол да себеп болду. Андан кийин мен мына коллегам айтты, туура айтат, эгер азыр жаңы электробустарды салыштырсак, ошол троллейбустар менен электробустар аябай экономныраак болуп атат. Мен эмне себеп өткөнүңөрдү сураган жокмун. Силерди троллейбус линиялары чыгаша берип атат шаарга. Бул өзүн өзү актабай калды деп туруп, андан кийин аларды полностью алып салдыңар да. Силер алып салган чыгаша берип аткан тармакты Ошко берип атабыз. Мен Оштен иштеп кирешеге алып кел. Жаңысын эмес, эскилерди берип атабыз. Маселе ошондо.